Компаниянын кандай иш алып барары мага түшүнүктүү, бирок андан кандайча акча табасыздар? Биздин кардарлардын айрымдары партнерлору менен чат, имейл, видео звонок аркылуу келишим түзөт. Кээде кардар эмне саткысы же эмнени сатып алууну каалап жатканын түшүнүү кыйын. Биздин программалык камсыздоо ошол бардык маалыматты сактап, жана аны улам жаңылап турат. Андыктан кардардын каалоосун дароо түшүнүп, ылдам жана жеңил иш алып барууга шарт түзүлөт. Кызматкердин жеке жашоосуна түздөн-түз аралашуудан, жашоосун териштирүүдөн кантип оолак болосуздар? Анткени кызматкерлердин ар биринин СМС каттарынан кабардар болууга мүмкүндүк. Бул анын жеке жашоосуна кол салуу. Ооба, бул өз ара курч маселе жаратат. Бирок биздин компания коопсуз жумуш чөйрөсүн камсыз кылуу менен аракеттенет. Айрыкча азыркы акмакчылык, сексуалдык угунтуктоого курч алган мезгилде заманбап санарип дүйнөсүн түшүнүү үчүн коом да артта калбай өнүгүшү керек. Анткени ал жумуш чөйрөсүнүн маанилүү бөлүгү болуп калды. Маселен, бири-бирибиз жөнүндө жаман ушак сөз уксак, аны жөн койбойбуз, а эмне үчүн санариптик байланыш үчүн да ошондой ыкма колдонбойбуз? Бүгүнкү күндө сиздердин компания SoftBank $100 миллион акчалай салым кошту. Албетте бул өтө чоң акча. Аны кандайча жумшайын деп турасыздар? Ооба, азыр эле ошол тууралуу бул менин компаниянын негиздөөчүсү катары алган сыйлыгым деп тамашалаштым. Чындыгында биздин компания аябай кирешелүү жана биз бул акчаны ойду келди коротпойбуз. Абдан туура жана керектүү жактарга жумшалат. Кардардын көз карашы менен карап, продуктубузду мындан да жакшыртууга аракет кылабыз. Эл аралык компаниялар тарабынан да суроо талап өсүп жатат. Тилдик барьерден улам жаралчу маселелерди эске алып, ошол тарапта өнүгөбүз. Албетте кардарларды колдоо жана сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында. Сиз айтып жатасыз, кирешелүү компаниябыз деп кыйла убакыт рыноктасыздар. Анда суроо SoftBank сыяктуу компаниядан акча алуунун кажети эмне? Бул эми бөйрөктөн шыйрак чыгаруу, маалымат каражаттарында ар кандай сөздөр болуп жатат. Албетте жаман жаңылык жакшыга караганда бат тарайт. Биздин компаниянын баасы рынокто 20 миллиардка жеткенде бул тууралуу башкача айтып калышат деп үмүттөнөбүз. Кандай болгондо да жаман сөз бат жетет эмеспи? Биз SoftBank тууралуу маалымат чогултканда биз биринчи аларды кардар катары көрө алдык. Эгерде сиз биздин компаниябыздын көз карашын жана ишин түшүнгүңүз келсе, биздин негизги максат кардардын өз байланышын, каналдарын жана маалыматтарын колдонууга ыңгайлуу кылып уюштуруп даярдап берүү. Бүткүл планета боюнча ушул ишти жүргүзүү. Кичинекей бюджет менен муну ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан бизге ишенген күчтүү партнерлорго ээ болуу керек. Мында SoftBank бизге жардам көрсөтө алат. Сиз 5 жылдан кийин компанияңыздын баасы $20 миллиард жетет деп айтып кеттиңиз. Мунун ишке ашуусу үчүн рынокто кандай шарттар пайда болушу керек? Албетте азыркыдай шарттар эмес. Албетте 5 жылдан кийин да рынокто кирешелүү жана чоң глобалдуу клиентурасы бар, ар түрдүү кызмат портфолиосу бар компания катары болобуз. Жана ага болгон суроо талап өсөт деп үмүттөнөбүз. Бат темпте өсүүгө аракет кылабыз. Банк компаниясы сиздерге акчадан бөлөк эмне сунуштай алат? Алар сиздер көздөгөн максатка жеткире алабы? Бизге Япония албетте негизги максат болуп саналат. Өткөн жылы биз бул мамлекетте 2 ири банк менен келишим түздүк. Андан бери да Япониядан болгон суроо талап өсүүдө. SoftBanktын Японияда жакшы байланыштары бар болгондуктан бул рынокты бизге ачып бере алат деп ишенебиз. Бүгүнкү күнгө чейин ал жакта эң күчтүү экономика. Жана биздин байкообузда Азиядан болгон суроо талап да чоң. See quite a lot of demand for our software from Asia.